Ай айланбай салтка айланган чек ара чыры кайрадан орун алды. Кыргызстан менен Тажикстандын чектеш аймагында, толуктап айтканда чек ара сызыгы такталуу элек жерде курулуш иштерин жүргүзүүгө болбойт. Бирок бул келишимге тажик тарап кенебестигин көрсөттү дешет жергиликтүүлөр. Bir катар кыргыз болсо, экинчи тарап тажик. Мына солдаттар турган нар жагы тажик, нар күй. А бул жагы кыргыз. А бул дөңдүн буягы дагы көрдүңөр го. Бул жагы да кыргыз. Тажиктарды аралаштырбаш керек, элди аралаштырбаш керек. Булар наоборот ушул тажиктарды кыргыздарга салып атат да. Кыргыздан жогортон бийликтен ушундай тарбия болуп атат да. А биздин кыргыздар унчукпа токто десе, кыргыздар ушуну токтоп калат. А тажиктар болсо мына кара, ошондо чоңдор келип сүйлөшүп эле ушуну реально кылып чечип алса болот делет го. Чырдан соң эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү жолугушуу өткөрүп бир пикирге келишти. Анда тажик тараптын жарандары Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз курулуш жүргүзгөнүн моюнга алып, жол астына көмүлгөн суу түтүкчөлөрүн чыгарып алышты. Азыркы учурда кырдаал бул жерде тынч, чек арачылар жолугушуу болуп өттү чек арачылардын ортосунда. Бул жерде жергиликтүү бийликтердин дагы күч органдарынын дагы өздөрүнүн визавилары менен жолугушту, абал тынч. Бүгүнкү күндө алар мойнуна алышып, тажик туугандар. Ошо казган жерлерин кайрадан казып, шлангаларын алышып, жолду кайрадан тегизеп беришти. Мойнуна алышты да, уруксат сурабагандары үчүн анан биздин граница экендерин мойнуна алышып, короче бири-бирибизге түшүнүшүү иштер болду. Акыркы жылдары чек ара аймагында эки тараптуу чыр байма-бай орун алууда. Мындай көрүнүштөр эки өлкөнүн достугуна доо кетирет дешет серепчилер. Белгилей кетсек, 2020-жылы 7 чыр орун алып, анда ок атылып, ал тургай кыргыз жаранынын бир турак үйү өрттөнгөн. Алтынай Бердалиева, Салам медиасы үчүн.